Саламатсыздарбы, урматтуу адабият сүйүүчүлөр. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдон Жамиля повестин улантып уктурабыз. Ал күнү биз адаттагыдай станцияга чыгып, айылга кайтып бара жаткан элек. Асманда жылдыздар төгүлүп, түн кирип калган кез. Айлана жымырап тып-тынч. Болгондо Даниярдын обону гана өзөнүн үстүнөн созулунуп, алыска жайылып жатты. Жамиля экөөбүз анын артынан ээрчип келаттык. Бул жолу эмне үчүндүр Даниярдын обону бөтөнчө бир назик, күйүт менен ырдалгандыктан арманына толуп, адамдын жүрөгүн эреркетип муңкантты. Көзүмө ысык жаш чайылып, тамагым жашка буулду. Жамиля бул жолу колун Даниярга сунуп жакындай барды да, ошол бойдон арабаны карманып, башын эңкейте ээрчип келе берди. Анан бир убакта Даниярдын үнү акырын басаңдап келип, кайра бийик көтөрүлүп, түнкү талаага жаңыдан мукамдуу илегин төккөндө Жамиля башын көтөрдү да, басып бара жатып, арабага ыргып минди. Даниярдын жанына отура калып, козголгондон коркконсуп, колун көкүрөгүнө кыса, отурган ордунда катып калды. Эми эмне болот дегендей, туйгой менен жолдун четине ылдамдап, мен алардан көзүмдү айырган жокмун. Жамиля анын жанына отурганын Данияр билген жок окшойт. Ага караганда жок. Ырдаганын токтотпой уланта берди. Бир аздан кийин Жамилянын колдору акырын жазыла берип, ал Даниярга бой салып, сүйөнө калды да, башын секин гана анын ийдине койду. Ошондо кызуу келе жаткан төкмө жорго жүрүшүнөн жаңылып, кайра ошол замат оңоло кеткен сыңарындай, обон салган Даниярдын үнү мүдүрүлө түшкөнсүп үзүлүп, кайра жаңыдан шаңшып күч алды. Бул обон башкаларга окшобогон, ашыктыктын, махабаттын жаңы обону болду. Түн эки жака сүрүлүп, өзөнгө жарык төгүлүп, талаанын гүлдөгөн бети ачылгандай, ушул кең талаанын ортосунан мен сүйүшкөн эки жашты көрдүм. Алар мага назар салбаса да, мен алардан көзүмдү түшүрбөй, сыйкырланган өңдүү келаттым. Сүйүшкөндөрдүн мени менен эмне иши болмок эле? Мен эле эмес, дүйнөнүн баарын унуткандай, алар тек гана өздөрүнчө жан эргиткен обондун агымында көйкөлүп, термелип келе жатышты. Мен аларды карап, Жамиля менен Даниярды тааныбай жаттым. Булар мен башта көрбөгөн кандайдыр жаңы, укмуштуудай бактылуу кишилер эле. Ооба, анын бири көзү караңгыда оттой балбылдап, эски солдат көйнөгүнүн жакасы жалжайып, талааны жаңырта шаңшып обон салган Данияр эле. Ооба, анын бири Даниярга эркелеп, унчукпай бой салып отурган менин жеңем Жамиля эле. Чексиз бакытка жеткендей, Жамилянын кирпиктеринен жаш мөлтүрөп, каректери жылтылдайт. Чын эле бакыт деген ушул эмеспи? Ушул кимин өңдү, ааламдай обонду жаңырткан. Жер ортосуна, жарык дүйнөгө болгон зор сүйүүнү Данияр бүт бойдон төкпөй чачпай Жамиляга берип, Жамиляга арнап жатты. Анан бул бакыт эмне? Ошондолорду карап, мен таң калып, алардын бактысына тилектеш болгонум ушунчалык бир убакытта кадимки Даниярдын обондору менен келчүү, түшүнүксүз, толкундануу жүрөгүмдү бол кеттирип козгоп кетти да, көзүм ачыла түшкөндөй эч качан күтпөгөн укмуштуу ой башыма түштү. Мен булардын сүрөтүн тартам, дедим да, алдагандай табылга тапкансып сүйүнүп кеттим. Бирок ошол замат өзүмдүн оюмдан өзүм чоочудум. Менин колумдан бул иш келмек беле? Эмнеге элерем? Ичимден ушуну билип эле турсам да, жанагы укмуштуу ойго алдырып, кыялдын агымын токтото албадым. Ооба, мен буларды сүрөткө тартам. Так ушундагыга окшоштурам. Алар менин сүрөттөрүмдө да так ушундай бактылуу болушат, деп келе жаттым мен. Ушул кыялдарга берилип, айланамды карасам, көзүмө август түнү түркүн кубулуп жаркырап, талаа жаздын күнкүдөй күлдөгөн өңдөө жайнады. Мен дагы өзүмдү бактылуу сезип, ойлогон тилегиме азыр эле жетчүдөй кайраттанып келаттым. Көрсө анда бала экем. Келечекте бул максатты орундатыш үчүн канча кыйынчылык тартып, канчалык эмгектене турганымды билген эмес экенмин.
Андагы менин мүдөм Данияр обун салып ырдаганды. Мен боектор менен сүрөттөп, ошондой тоо, ошондой асман, булут, жер сууну Данияр сыяктуу көрктөп берүүдө. Бул ишке чоң өнөр керек экенин ойлобой эле, андагы менин кайгым. Боекторду кайдан табам? Мектептен сурасамбы? Ай бери койбос. Өздөрүнө керек эмеспи, деп жүрөм. Кептин баары эле ушунда сыяктанып, кайран балалыгым-ай. Мен ушинтип келаткан арада Даниярдын ыры аягына жетпей, эмне үчүндүр кескин үзүлдү. Мындай карай салсам, Жамиля Даниярды бек кучактап, бир окумга аны жүрөгүнө кысып калган экен. Бирок ошол эле жерден чоочугандай кийин боло берди да, арабадан секирип түштү. Данияр шашканынан тизгиндерди тартып, аттарды токтото калды. Жамиля тетире караган бойдон жолдун ортосунда сендириктеп турду да, бир убакта мойнун шарт кайрып, ыйлачудай дирилдеген үн менен ачылуу айтты. Эмне карайсың? Эмнең бар менде? Анан тура түшүп, караба мени. Айда арабаңды кет, деди да, артта калган арабасын көздөй басты. Мен дал болуп, оозумду ачып калган экенмин. Жеңим мени да жемелей кетти. Сага эмне жок эле? Түш арабаңа, делдейбей. Окшошкон макулур. Кудайдын азабына гана калган экенмин да силер менен. Ой тоба, бул эмнеси экен? Жин тийгенби буга? Деп келе жаттым мен жолду катары. Ал эми тереңирээк ойлой түшкөн адам Жамилянын чын эле кыйноого калганын бат эле түшүнбөйт беле. Никелүү эри Саратовдагы госпиталдардын биринде жатса, жакында кайтып келем десе, анан оңойбу. Бирок мен мындайды ойломок турсун, кайра Жамиляга ызам келип, аны жаман көрүп келе жаттым. Ал эми Даниярдын экинчи ырдабасын билгенимде, анын обонун мындан кийин эч качан укпасымды билгенимде, Кудай билет. Жамилядан жек көргөн, андан түрү суук адам мен үчүн болбойт эле. Азыр болсо бүткөн боюм шалдырап, көңүлүм алдемнеге ренжип, эртерээк эле кырманга жетип, саманга кулап жатсам экен деп келаттым. Арабадагы адамды кыйнап, олку-солку секирет. Тизгин колдон жылбышып, жол бүгүн өңгүл-дөңгүл. Кырманга барганда эптеп аттардан камыттарын чечип, аларды арабанын астына сүйрөп салууга алып келдим. Данияр ошол түнү аттарды жайытка өзү алып барып тушаптыр. Эртеси күнү ойгонгонумда таң кызуу атып калган экен. Ушул таң кандай таза болсо, менин да көңүлүм ушундай ачылып, жүрөгүм кубанычка толуп, алдагандай жакшылыктын келерин күткөнсүп тойлады. А дегенде эмнеге сүйүнүп жатканымды билбей, анан кече күнкүн эстеп, ого бетер сүйүнүп кеттим. Окшоштура алар бекем деген күмөн ой муздак көлөкө сыяктуу бүткөн боюмду чыйрыктырды. Көзүмдү жууп элестеттим эле, кече күнкү көрүнүштүм эле, дапдаана, азыр эле сүрөткө тарта койгондой көз алдыма келди. Ордумдан тура жүгүрүп, чоң сууга бети колумду жуудум да, сайда тушалган аттарды көздөй чуркадым. Эртең менен кеч шүйдүрүм, муздак беде, туурулган буттарымды тызылдатып, шыйрактарга чапкылады. Бирок мен үчүн ал кеп эмес. Кыр аркадан кылайып келе жаткан күндү тосуп алчудай, кубанычтуусу кыткылыктай, жан-жанымда болгондорго көз салып, чуркап бара жаттым. Мынакей, арыктын кашатында кодура чыккан сары баш, күн карама, алыста төгүлүп келе жаткан күндү көздөй созулуп, боюн оңдоодо. Аны тегеректеп, ак баш мыялар курчап алган. Бирок жаш кодура аларга моюн бербей, күндүн шооласына алардан мурун озунуп, сары гүлдүү башын койкойтуп, күн нурун шимирет. Мынакей, арабадан өтчү арыктын дөңгөлөктөрүн жибиген изи менен суу сызылып, эңкейиш бетке жайылган. Ошол суу тийген жер менен чытырман жалбыз дүркүрөп, жыт аңкытып буруксуйт. Ол да айланайын тууган жерим-ай. Мен чуркасам, таладагы чабалекейлер да кошо жарышкансып, жан-жанымдан зыпылдап учушат.
Чиркин сүрөтчү болсом, ушул эртең мененки күндү, агалабаш көгүш тоолордо, эртең мененки шүйдүрүм жашыл бедени, арыктын кашатындагы сары гүлдүү кодура күн караманы сүрөткө тартсам, кандай сонун болор эле. Бирок кырманга кайра келгенимде, менин бул алтын кыялдарым гүл сапыргандай сапырылып жок болду. Анткени Жамиля өткөн түнү уктабаса керек. Көздөрү шишип, жаагы ичине тартылып, кабагы бүркөлүп ачылбады. Мага ал эчтеке деген жок, караган да жок. Бир убакта бригадир Орозмат кырманга келип калды эле. Атынан шөөр замат. Жамиля анын жанына басып барды да, учурашпай туруп, түрсөсүнөн айтты. Арабаңызды алыңыз. Кайда жиберсеңер мейли, бирок станцияга эгин ташыбайм. Сага эмне болду, Жамалтай? Сайгак дейдиби? Деди Орозмат аны эркелете күлүмсүрөп. Сайгактын менде акысы жок. Барбаймын дедим, болду. Айтканым айткан. Орозматтын өңү сустая түштү. Станцияга арабайдайсың, башка кеп жок, деди, балдагын калчылдатып, жерге күч менен тык коюп. Эгер бирөө тийген болсо айт азыр. Балдакты башына ойнотом. Жок андай эмес экен? Жөн ишиңе. Эгин меники эмес, аскердин эгини. Өзүңдүн эриң да ошол жакта. Бригадир турган жеринен шарт кайрылып, балдакты арыштата секирип, четке басып кетти. Жамиля жооп кайтара албай эле, колундагы камчыны кармалап, кылмышы бардай кызарып туруп калды. Бери жакта турган Даниярды көргөндө, ал ичинен билдирбей оор үшкүрүндү. Данияр аттарды арабага кошуп жаткан, ал жанагы сөздөрдү уккан менен сыр алдырган жок. Болгондо тескери карап, камыт боолорду жулкуй тартып байлап жатты. Жамиля бир аз дагы кырманын ортосунда жалгыз турду да, анан эмне болсо ошо болсун дегендей колун шилтеп таштап, арабасын көздөй басып кетти. Ал күнү биз айылга күндөгүдөн эрте кайттык. Анткени бара жатканда да, келе жатканда да Данияр аттарды тындырбай айдап эле жүрүп отурду. Жамиля да кабагы тырчыгып көңүлсүз. Мен болсо какыраган боз талааны көрүп, өзүмө ишенбей жаттым. Кече күнкү түркүн кубулуш гүлдөгөн талааны жомоктон уккандай эле болуп калыптырмын. Кече күнкү көрүнүш, кече күнкү Данияр менен Жамилянын арабада отургандары көз алдыма эле туруп алды. Турмуштун эң бир жаркыраган, көрктүү учурун куш кармагандай колума кармап алгансып, ошол көрүнүш эстен кетпей тынчымдалды. Акыры ойлогон максатыма жетмейинче жаным тынбады. Кырмандагы эсепчинин бир барак актайып калың кагазын уурдап алып, саман мыянын артына жашынып, кагазды эгин сапырган күрөктүн үстүнө койгонумда жүрөгүм атылып кетчүдөй дүкүлдөп оозума капталды. Атам мени биринчи жолу ат үстүнө мингизгендигин туурап, «Сымылда» дедим да, каламды кагазга тийгиздим. Дегенде Даниярдын штрихтерин белгилей баштадым. Анда бул көп мыкты да эмес, жаңы үйрөнчүк штрихтер эле. Бирок ошондо мен тарткан Даниярдын түз келбети өзүнө окшой баштаганда, көңүлүм алуучу эле. Кайда экенимди, эмне кылып жатканымды унутуп салдым. Ошол мен көргөн август түнү. Кубулуп жайылган кең талаа, кагаз бетине көчүп келгенсип, Даниярдын ошондой шаңшып обон салганы кулагыма угулуп жатты. Көз алдыма солдат көйнөгүнүн жакасы кере жайылган Данияр менен ага бой салып ыктап отурган Жамиля. Бул сүрөт менин алгачкы жолу өз алдынча тарткан сүрөтүм. Мына арабанын кыры, мына жанаша отурган Данияр менен Жамиля. Тизгиндер алдында бош ташталып, аттардын жондору караңгыда термелет. Андан ары түнкү талаа, алыскы жылдыздар. Мунун баарын ушунчалык берилип тарткан экемин, бир убакта эле так төбөмдөн бирөөнүн ачылуу үнү чыкканда эсиме келдим. Карасам Жамиля экен. Сен эмне, тилиң дудук, кулагың дүлөй болду. Көрсө мени издеп жүрүптүр. Шашканымдан сүрөтүмдү беките албай калдым. Буудайды алдагачан эле жүктөп, эт кышымдан бери кыйкырабыз, же бир үн берсең болот.
Алда колуңдагы эмне? Деп Жамиля сүрөттү менден тартып алды. Ой шумдугуңгур дегеле деп барып, иреңи бузулуп, кагазды термелеп эле тиктеп калды. Ай менин ошондогу уялганым ай. 4 шыйрагым өлбөгөн эле жерде калды. Жамиля сүрөттү карап турду да, бир убакытта жаш чайып муңдана түшкөн көзүн өйдө көтөрдү. Мага берчи мунун кичине бала, деди ал акырын гана. Мен эстеликке сактап коеюн. Жамиля баракты 2 бүктөп койнуна салып алды. Биз жолго чыгып, айылдан бир топ узап кеткенче мен өз калыбыма толук келе албай жаттым. Жүрөгүмдү терең козгогон көрүнүштү чын эле өзүнө аз да болсо окшоштуруп сүрөткө тартканым аныкпы же бул түшпү деп күмөн санадым. Ошентсем да жанагы тарткан сүрөтүмө иште мактанып, ошого өпкөн көп, тим эле бир укмуштуу кыялдар башымда айландырып, жакында мен боек тапсам, толуп жаткан сүрөттөрдү тартып, мектепке илип коем деп жаттым. Көрсө ошондой кыялдар балалык чакта эле болору мүмкүн экен. Аны менен ишим жок. Жол оңоту ылдый болгону менен өтө эле катуу кетип бара жатканыбызды да ойлоп койбойм. Андай дегеним, алдыда арабайдаган Даниярдан калбайлы деп эле улам аттарды ылдамдата келе жаттык. Кийинки кезде Данияр ар качан арабасын катуу айдап жүрө турган болду. Аттары да бат эле эттен түшүп калды. Жамиля Даниярга удаа келе жатты. Жол катары ал эки жакка каранып, кээде кандайдыр бир айыптуу немедей, аянычтуу немедей жылмайып коет. Анысын көрүп мен дагы жылмаям. Менин ойлогонум, сүрөт тартып, жеңемдин баягынкы ачуусун жазып, көңүлүн ачкан экенмин. Жеңем эми Даниярды ырда десе, ал сөзсүз ырдайт. Демек бүгүн Даниярдын обонун тыңшап, көңүл толкуп жыргаймын. Кандай сонун жыргал. Бүгүн Данияр ырдайт экен. Ооба, ырдайт, ырдаса экен. Бул жолу станцияга биз абдан эле бат келдик. Бирок аттарыбыз кара терге түшүп барды. Тараза бош экен. Арабадан түшөр замат Данияр каптарды ташый баштады. Ал кайда шашылып, эмнеге мынча капалуу болгонун ким билсин. Айтор унчукпай эле түк түйүп жүрдү. Поездер нары бери өткөндө Данияр токтой калып, аларды артынан көпкө чейин узата карай, алда эмне оюна келгендей түнөрүп жатты. Жамилянын ансайын тынчы кетип, Даниярдын оюнда эмне бар экенин билгиси келгендей, ал дагы Данияр караган жакты тигилип карап калат. Бир убакытта Жамиля арабанын жанына барып, Даниярды өзүнө чакырды. Бергелчи, Данияр. Кашкаттын такасы шакылдап калыптыр. Жууп таштачы, кармап берейин. Данияр аттын туягын эки тизесинин ортосуна кысып, таканы жулуп алып, өйдө боло бергенде, Жамиля аны карап, акырын гана айтты. Сен эмне эчтеке түшүнбөйсүңбү? Же менден башка кыз келин түгөнүп калыптырбы? Данияр ылдый карап унчукпады. Болбосо мага эле оңой дейсиңби, деди Жамиля, үшкүрүп алып. Даниярдын кашы селт этип өйдө боло берди да, ал Жамиляны муңайыңкы эркелете карап, бир нерсе айткандай болду. Бирок мен унчукпай калдым. Анткени атты ооздуктап кармап турат элем. Ат ошондо башын силкип алды. Данияр болсо бир нерсеге ыраазы болгондой, колундагы таканы салып, нары четке басып кетти. Менин таң калганым, Жамиля айткан сөздөрдүн ага эмнеси жакты? Мисалы, бирөөгө мага эле оңой дейсиңби деп бирөө үшкүрүп айтып турса, анын эмнеси жакшы? Каптарды ташып бүтүп, биз кайра жөнөгөнү жатканда, жонунда асма кабы бар, улгайган эски шинелчен бир арык жарадар солдат короого кирип келди. Ошондо бир аз эле мурун станцияга эшелон келип токтогон. Жанагы солдат эки жагын каранып, кубанычтуу күрүңдөп турду да, бир убакытта «Күркүрө айылынан ким бар?» деп кыйкырып жиберди. «Бул ким болуп кетти?» деп тааный албай жатып анан «Мен Күркүрөдөнмүн» дедим. Солдат сүйүнүп кетти. «Сен кимдин баласы элең, эничек?» Алаңгыча болбой Жамиляны көрө салып, делдейип эле туруп калды. «Керим, сенсиңби?» деди. Кубанып кеткен Жамиля. «Ой, Жамиля карындашым!» Солдат Жамиляга жүткүнүп барып, эки колдоп учурашып калды.
Көрсө, бул Жамилянын кабырга тууганы болгон айылдаш экен. Мына десең, бул жерге тим эле билгендей эле кайрылып келген турбаймынбы? Деп жаналык албай жатты. Анан Садыктын жанынан чыкканыма 5 күн эле болбодубу? Госпиталда бирге жаттык. Кудай кааласа алдагы 1-2 айда үйгө кайтып калар. Бияка жөнөгөнүмдө келинчегиме кат жаз, өз колум менен өзүнө тапшырайын деп кат жаздыртып алгам. Деги жакшы болбодубу? Мынакей аманатын ыйык барсымдан кутулайын деп кооранган бойдон солдаттын шинелинин ичинен 3 бурчтук катты сууруп чыкты. Колунан жулуп алгандай эле Жамиля катты өзүнө тартып алды да, сүйүнгөнү ушунча болдубу, же уялып кеттиби, а дегенде кып-кызыл болуп албырып, анан куп-куу болуп туруп калды. Ай, жүрөк деген курусун. Мына ушул учурда да Жамиля акырын гана көзүнүн кыйыгын салып Данияр жакты карады. Жамиляга армандуу карап, Данияр арабанын жанында жалгыз туруптур. Баягы кырмандагыдай же элге басып бара албай, же четке басып кетпей, жалдырап эле Жамиляны тиктеп калыптыр. Аңгыча туш-туштан жүгүрүп келишкен кишилер солдатты тегеректеп алып, кээси тууган, кээси айылдаш чыгып, учурашып, сурашып калышты. Жамиля айылдаштарына аманат деп айтып жетишкенче болбой, Даниярдын арабасы андан-мындан бир тийип, атырылган бойдон куроодон жулкунуп чыкты да, чаң уютуп жолго түштү. Ой, буга жин тийгенби, сообу деп кыйкырып калышты анын артынан. Солдатты да, туугандары да бир жака ээрчитип кетишти окшойт. Короонун ортосунда жеңеми көбүз эле калыптырбыз. Даниярдын арабасы көздөн кайын болгончо алыста кайнаган чаңды карап турдук. Жүр жеңе, үйгө кетели, дедим мен. Кете бер, мен эмне кыласың, деди Жамиля. Мына ушинтип биз биринчи жолу бири-бирибизден бөлүнүп, ар кемибиз өзүбүзчө жолго чыктык. Талаа үп болуп, демигип турган экен. Жерден көтөрүлгөн ысыктап эрендеримди киберситип, таңдайымды кургатып жатты. Чаңкайган асмандагы күн жерди көөрүккө салгандай эртеден бери өрттөп жатты эле. Азыр кечке жуук какшыган жер бетин туздуу шур каптады. Ошондой эле туздуу бозомок алыскы белеске түшүп, көлкүлдөгөн күн туманда чапкылагансып, мунарыктап батып бара жатты. Белестин үстүндөгү кызыл сур булутчалардын асманда уюган кара жалын сыяктуу түрү сүрдүү. Сиздер улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повестин уктуңуздар. Чыгарманын уландысы кийинки чыгарылыштарда. Көркөм окуган Кипариса Сурахманова. Биз менен бирге болуңуздар.